Салам достор, мен саякатчы Саргыс менен алыскы өлкөлөргө саякаттаган сагындыңарбы? Анда эмесе эң таза мамлекеттердин катарына кирген Швейцарияга барып, алардын жакшы жактарынан үлгү алып кайталы. Дээрсиңарбы? Анда кеттик. Мына бу ажайып кооз өлкөнүн жеринин аянты 41.290 чарчы чакырым. Калкы дээрлик 8 миллион адам. Швейцария Батыш Европанын борборунда жайгашкан. Өлкөнүн 5/3 бөлүгүн чокусунан төлүк муз кетпеген тик аскалуу тоолор ээлейт. Швейцария австриялык бийликтерге баш ийип турган. Ал швейцариялыктарга ырайымсыздык менен мамиле кылып, зордук зомбулук көрсөтүшкөн. Вильгельм Тель эркиндикти сүйгөн адам эле. Австриялык башкаруучу мырза Вильгельм Тельди кордоп, аны үйүнүн астына орнотулган узун мамынга илинген калпагына тизе бөгүп жүгүнүүнү талап кылат. Бирок Вильгельм аны аткаруудан баш тартат. Буга каарданган зулум башкаруучу Вильгельм Тельди желдеттерине карматып келет. Тельди жазалоо максатында анын өз баласын башына алма коюп, аны атып түшүрүүнү буйрутат. Тель аткан жебе баласына кенедей да зыян келтирбейт. Алманы жарып өтөт. Ал эми экинчи жебе менен ал залим мырзаны так жүрөккө атып өлтүрөт. Телдин бул эрдиги элдин көтөрүлүшкө чыгуусуна түрткү болуп, калк баскынчыларды өз жеринен кууп чыгат. Эл оозундагы уламыш ушундай айтылат. Чындыгында швейцариялыктар оор жана узакка созулган күрөштү башынан өткөргөн. Жыйынтыгында өз көз карандысыздыгын коргоп калган. Швейцарияда бир да туруктуу армия жок. 150 жылдан ашык убакыттан бери ал бир да согушка катышкан эмес. Узак мезгил өкүм сүргөн бейпил турмуш анын чарбасынын өнүгүшүнө шарт түзгөн. Швейцария өнүккөн өлкө, жери пайдалуу кендерге жарды. Өнөр жайга керектелүүчү сырьелордун дээрлик бардыгы башка өлкөлөрдөн ташылып келинет. Ошондуктан Швейцарияда сырье аз керектелүүчү зергерчилик, саат жасоо тармактары жакшы өнүккөн. Швейцария өзгөчө өзүнүн чыгарган сааттары менен даңкталат. Андан жыл сайын башка өлкөлөргө 80 миллионго жакын саат жөнөтүлөт. Бүткүл дүйнөнүн финансы ишинде швейцариялык банкирлердин ролу зор. Өлкөнүн тоолуу аймактарында тоолуу жайыттар көп. Ошондуктан анда мал чарбасы жакшы өнүккөн. Аймагынын көбү тоолуу келип, айдоо аянттары өтө аз. Ошондуктан дыйкандар айдоого ылайыктуу ала кандай жерди да үнөмдүү пайдаланышат. Ошондой болсо да айыл чарба продукциясы жетишпейт. Аны чет өлкөдөн алып келүүгө туура келет. Бул өлкөдө кезегинде Ленин да 7 жылга жакын жашаган. Женева шаарынын көпчүлүк убакытта өтө маанилүү эл аралык окуяларга байланыштыруу эске салышат. Бул шаарда көптөгөн эл аралык уюмдар бар. Ошондуктан маанилүү эл аралык конференция, сүйлөшүү, жолугушуулар өткөрүлүп турат. Мына ошентип дүйнөдөгү эң кооз, өнүккөн, таза мамлекетке болгон саякатыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан Кыргызстаныбызга учабыз. Жолугушканча!